Саламатсыздарбы, урматтуу биздин таңкы конок жолугушуу шоусунун угуучулары. Жаңы жума, жаңы коноктор. Бүгүн бизде конокто Каухар айым. Каухар айым, саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсызбы, Азамат агай. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү таң коноктун угуучулары, чөйрөчүлөр, келечек кишилер жалпы эле. Сонун. Негизи Каухар айым экөөбүз күздөн бирге Инстаграмдан чыгып түз эфир алып барган болчубуз. Каухар айым менден сурап, мен жооп бергем. Бүгүн алмаштык. Бүгүн мен сурайм, Каухар айым жооп берет. Анда эмесе биринчи таанышуудан баштайлы кайра. Мен сизди жакшы тааныйм, көп иштейбиз, көп долбоорлорду чогуу алып барабыз, кызыктуу долбоорлорду. Бирок мындай жаран катары мындай анча жакшы тааныбайт болчумун да. Ошону өзгөртүп сурайын деп атам. Кайсыл жактан болосуз, каяктан эмне болуп окудуңуз эле, кантип жашооңуз курулду, негизи ушундай жашоо кантип калдыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Мен болсо өзүмдү силерге тааныштыра кетсем, аты жөнүм Каухар Таиева. Нарындын Актала районунан Коштөбө деген айылдын кулуну болом. Ошол жакта төрөлүп өсүп, ошол жакта мектепте окуп бүтүрүп, анан кийин шаарга келгенден кийин өзүңүз айтмакчы, көп кишилер мындай признавать этпеген дегендей жакшы болот болгон Арабаева, Шеналы Арабаев атындагы университеттин филология факультетин бүтүргөм. Анан ошо өзүм кесибим боюнча ошо кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалимимин. Өзүм кесибим менен бир 10 жылда иштедим. Андан кийин ошо өзүмдү өнүктүрүүнү каалап, өз ыктыярым менен ошо мектептен заявление жазып чыккам. Ошол боюнча башка билимим жок, элдердей көп деле тарыхым жок билим боюнча. Экономистке тапшырбай болуп турсуз да? Экономистке дипломго көп кетип. Сиз нарындык болуп, анан эмне үчүн куш келиңиз деп жазасыз? Нарында куш эмес, кош деп айтат да? Же куш деп айтабы? Куш келипсиз деген себеби мен деле коштечимин. Анан баягы кыргыз тили мугалим болуп иштеп жүргөндө семинарлар көп болот, ошолорго көп барчубыз. Кыргыз тилде чечилбеген көйгөйлөр өтө көп, бирок бир да көйгөйдүн аягына чыкканын көргөн жокмун. Башында ошо жаш болсок да чырылдап чыгып сүйлөп ушинтерчүбүз, анан ошо кыргыздын менмен деген ошо тилге күйгөн баягы адамдары кандай баштары бириге албайт экен да, бирин бири иш кылып укпай атып эле, анан анын ортодо жанагы кыргыз тилди билбеген, күйбөгөн, бирок атасынын же болбосо бир жакынынын чоңундай чоң кызматта иштеген адамдардын арты менен ошол эмеге орундарга отуруп калган, анан адамдардын талашынын ортосунда эле бүтүп калчу да дайымачы. Анан ошол жактан да көп уккам мен. Бул кош деген коштошууну билгизет экен. Кош деген сөз өзү коштошууга таандык экен. Куш деген жана биз куш убак кечиңиз менен деген, кечиңиз жакшы болсун деген, анан куштарланып деген жакшы деген сөз го. Жакшы көрүп, жакшы деген сыяктуу. Ошол сыяктуу куш келипсиз деп айтышыбыз керек экен да. Бул кош деген баягы биздин тилибиз бузулуп калган да, Союз киргенден кийин. Ошол убактарда ошол куш деген сөз жоголуп кеткен экен да, ошону көп угуп калчумун. Колдонуп калат тилчилердин арасында деле. Анан ошол себептен сиздерге айтып атканым ушул да, ар кайсы жерге кош дебей, куш деңиздер деп. Карагылачы, мен аны билбептирмин да, сиз куш келиңиз десеңиз, куш деп деген түштүк жактагылар куш деп айтат окшойт, анан Каухар деп аты да түштүктөн окшойт, макул. Көрсө карагылачы, артында кандай бир чоң неме бар да, акылдуу сөздөр. Издеп, ичинде билип көрүш керек экен, кайсы туура. Ар дайым кош келиңиздер деп айта берем. Ушинтип айтсаңыздар, эми ар бир сөз негизи ой аябай чоң мааниге ээ деп атпайбы. Сөз болсо материалдык түргө өтө турган чоң касиети бар экен да. Анан
ошо оозубуздан чыккан ар бир сөздүн эле жыйынтыктары болуп турат экен. Анан жанагы динде деле учурашуу бул аябай сизге тынчтык каалайм, баягы бактылуулук каалайм дегенди билгизет экен да. Анан ушуларды биз жакшы түшүнбөй эле баягы көнүп калган бир союздан кийин бир көнүп калган бир чала сабат сыяктуу деле болуп калабыз да. Чала түшүнүк менен бир калыптанып калган сөздөрдү урунуп көнүп калып турабыз да. Анан ошол себептен ошентип жүрүңүздөр. Мен да ушуну баягы көргөн жеримден айтып коеюн, бирок эми аябай кеңири сурагандарга айтам, сурабагандарга айта албайм. Чоң рахмат. Мына таңкы конокту уккандар билип жүрөт. Анткени жана сиз тил тууралуу дагы жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Бирок азыр жакшы биз кырылышып, кандай сөз деп отурбай, көпчүлүк менен эле чечип коебуз. Биз азыр жанагы анткени азыр жаңы технологиялар келип, жаңы сөздөр пайда болуп барып атпайбы? Мисалы, программист деген сөздү Жаныбек Мукаш коллега ошо контентчиде чоң макала жазып, аны программист деп программчы деп жана чөйрөсүн кошуп коюп которуп койдук да. Анан макул келип ошол программчы деп сүйлөйлү деп баарыбыз программчы болуп сүйлөп калдык. Ошондой эле көп сөздөрдү азыр дагы биздин чөйрө дискордунан да которуп атканда бир компромисстүү бир сөз коюп, анан ошол которуп сүйлөп атат окшойбуз. Негизинен эле көп долбоорлор кыргыз тилинде болуп, анан сиз дагы көп чөйрөнүн документацияларын которуп неметип чыктыңыз. Тил жагы чын азыр кичине мындай бир аз мурдакка караганда ийкемдүү болуп, көбүрөөк сөздөр кирип атат окшойт. Ооба. Мурдагыга салыштырмалуу бир убакта жалаң орусча болчу, кыргызча документация биз жаңы келген убактарда шаарда жок болчу да. Мен мектепте иштеп жүргөндө деле кыргыз тилдүү документтер, кыргыз тилдүү мектеп болсок деле кээ бир документтерди орусча даярдаган күндөр болгондо, анан кыргызча которулган документтерди биз өзүбүз түшүнбөй калган учурлар көп эле болгон. Анан ага салыштырмалуу азыр мындай элдин дагы эмеси кулагы көнүп мындай бир эмеге түшүп келатат да. Кудайым буюрса азыр мурдагыга салыштырмалуу жакшы. Эми ошо коом эгер ошону которулган сөздөрдү өздөрү колдонсо, жайылтса эле баягы кулак көнөт экен да. Анан ушул сиңет экен элге. Ошол сөздү эле аны өөнү учуратпай баягы пайдаланып калат экенбиз. Анан баягы көп пайдаланбагандыктан кээ бир өзүбүздүн жакшы сөздөрүбүз, туура сөздөрүбүз деле баягы бизге өөнү учурап калган экен да бир убактардачы. Программалоо азыр жаңы кирип, программалоо ошо бир жаңы техника пайда болгондо ошонун аты пайда болот. Анан ошо менен тилдер байыйт да негизи. Жалаң эле кыргызча деп мындай нукура эле котором дей берген деле негизи өзү туура эмес экен. Баягы ошо жана программалоону программачы деп чын мүчөсүн улап которуп атпайсыңарбы? Ошол сыяктуу деле тилге баягы эмелер кирет экен да. Тилдин составы байыйт экен да ошо менен делечи. Жоктон көрү жогору дегендей да, артта калбай өсүш керек да баягы жаңы элдин эмеси менен, жаңы замандын талабы. Туура айтасыз. Анын үстүнөн дагы оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деген тема бизде дагы азайып бартат. Негизи көп иштегендер, көп өзүнүн тааныштыгына эмес, туугандарына эмес, байлыгына эмес, ишине жараша карап калдык. Онлайн болуп иштегенде билбейсиң кимдин артында кандай тааныштар бар. Анысы да жакшы. Анан сиз айттыңыз, кыргыз тили сабагын берип жүргөм, анан кетип калдым дедиңиз го, Анан ошо айтиге эмне болуп келдиңиз, анан эмне үчүн кеттиңиз, ошол жактан да бир аз түшүндүрсөк. Мен кетип калгандын себеби мен мурда эле көп эмнедир мугалим болгум келчү эмес. Бала кезде жана ойнойчу элекко. Бирөө сразу эле мугалим болуп отургуза калып окутуп, бирөөсү болсо доктор бала калып жаткыра калып дарылап ошол кезде эле мен мугалим болгум келчү эмес. Анан бирок баягы биздин бүткөн убактарыбызга бир 97-жылдары контракт окуулар аябай көп, бюджетке почти аябай эле бир кыйындардын кыйыны туш келбесе, бизге окшогондор туш келе албай турган убак. Анан баягы окуулардын көбү үйдө дагы бир шарт башкача болуп калды. Анан мен ошо филологияга келип түшүп калдым да. Баягы кыргыз тилди кыйын билгенимден эмес, болгону менин кыргыз тилге болгон сүйүүм бар болчу. Өзүм айылдык кыз болсом, ансын өзүм адабиятка десем, адабияттын деле баягы касып эмес, баягы чыгармаларга жакын болчумун да. Анан журналист болом
болом деген оюм бар болчу, жазуучулукка кызыкчумун. Ошол ниетте ошол филфакка келип тапшырып калгам да. Анан мектепте иштеп калдым, үйүмдүн жанында болгон үчүн жолдошум башка жака иштебей эле кой деп каалаган жок. Анан макул деп иштедим, бирок мени балдардан башка эч нерсе тарта алган жок да мектептечи. Мен бир гана балдарга кармалдым. Байкуш мугалимдердин түйшүгү аябай оор экен. Эртеден кечке мектепте иштеген асып келген соң үйүнө да келип иштейтин. Балдардын жоопкерчилиги анын үстүнө мен иштеген жакта мындай аябай кыйналган ички миграциянын балдары дагы келип окушчу. Ошолордун мындай жашоо шартын, тагдырын көрүп эле билбейм, аябай эми кыйналып кеттим да ышылсачы. Анан өзүм өскүм келди да. Бирөө дайындап берип койгон, эми баягы университетте окудук, бирок ошону эле окуп алып эле кайра балдарга берип эле ошону сурап атабыз да. Ошол убактарда кыргыз тилинин мааниси да аябай мындай жоголуп баратканда, кыргыз тилге кызыккан балдар, кыздар жок койсо болчу да класста. Бир экөө сени сыйлаган үчүн окуп калгандай да. Калгандары кызыкпайт. Начар окуган бала деле англис тил билейин, орус тил билейин, башка бирине информатика деп кызыгып, кыргыз тилге кызыгышчу эмес. Анан ошо балдар суроо беришчү мага. Эже биз эмнеге окуп атабыз, кыргыз тилдин эмне кереги бар, жашоодо биздин кайсы жерден пайдасы тиет депчи. Анан мен дагы айтчумун, силер эми кыргыз болгондон кийин кыргызча билишиңер керек, баягы кагаз иштерине грамотный болушуңар керек дегенди айтчу да. Азыр баардык жакта эле барсаң орусча, баягы кагаздар деле орусча, анан кыргыз тилди биз грамотный болбой эле өзүбүз билебиз да депчи. Өзүм да бир эмелерге душар болдум да. Анан өзүмдүн өсүүнү кааладым. Мектепте анын үстүнө өсүү да жок. Анан акчасы да аз, түйшүгү көп, үйүңө келип да кагаз жазасың. Анан эмнегедир ошо директорум кетирбей эле иштетип жүрдү. Мен анан ылжылдайын өзүм ошол нерсени көздөп, анан балдарды тыштай албай кыйналып жүрүп, анан акыры бир классымды бүтүрүп анан чыккам да. Тоону томкором деп. Кызыктуу экен мугалимдердин оюн уккан. Негизи көп кишилер эле билет болуш керек мугалим болгон кандай оор мугалим болбосо дагы окууну бүткөндөн кийин, көп жылдардан кийин сезип баштайт да мугалим болгон кандай оор экенин. Анан айтиге эмне болуп келип калдыңыз? Анан ошо мектептен чыккандан кийин изденип баштадым. Баягы бош болуп калгандан кийин бир бизнестерди баштап көрөйүн дедим. Көп эле нерсени баштадым да кыскасычы. Анан бирок башы жакшы башталып, анан баягы биринчи кыйынчылыктар болгондо эле сынып кете бериптирмин да, ойлосомчу. Артка кадам таштап эле, баягы алдыга жыла албай. Ошентип ар кайсынын башын бизнес кылып көрөйүн деп баштадым. Анан курстарга катыша баштадым. Ораторский курстарга, чечендик өнөр деген акча боюнча, акча ошо бизнес кылыш үчүн акча эркиндигине чыгыш керек, ага акчаны кантип пайдаланыш керек, ошондой курстарга, платный, бесплатный дегендей вебинарларга, курстарга чыгып катыша баштадым. Психология жактан ушул бир 3 жылдай, 4 жылдай ушул улам ар кайсы курска жазылып коюп барып ушинтип жүрдүм. Ошол курстарга барганда мен жан дүйнөмдө нерселерди таптым да. Бул жашоодо эң майда биз маани бербеген майда нерселер, бирок көрсө жашоодо аябай оорду, чоң нерселерди үйрөндүк десем болот. Ошол нерсени издеп жүрүптүрмүн да, бирок өзүм деле баягы жакшы билбей да. Ошо курстарга барганда аябай кичинекей баладай кубанып барып, кубанып келчүмүн. Жан дүйнөмдө бир нерсе аябай тыбырап тепкилеп турчу да. Түрлүү кесиптин ээлери менен окудук ал жакта дагы. Анан сектордо иштеп көрдүм. Алардын да сабактары жакшы болот. Ошо менен алаксып жүрүп эле ушунча убакыт өтүп кетиптир. Мен өзүм баягы кеч балалуу болдум. Ошонун да көйгөйүн тартып, ошол проблемага да батып кетиптирмин ойлосом. Анан азыр бала менен отурган убагым. Анан үйдө отуруп алып баягы көнгөн адат калбайт экен. Дагы деле жашым 42ге жетип калды, мисалы. Баягы куру кетирген убактарыма. Азыр заман талабы бөлөкчө болгон үчүн балдарды да башкача тарбиялоо керек. Анан өзүм дагы мисалы эл жер көргүм келет. Ошо кыялдарым көп да. Соопчулук кылгым келет деген сыяктуу. Өзүң чоң 40тан ашып калсаң деле бала, кичинекей баланыкындай болгон кыялдар жашайт да иштечи.
Анан баягы ошол нерсениге мен мындай бурулуш жасоого менин курагымда оңой эмес экен да. Мен мектептен чыккандан кийин жумуш издеп 4-5 жерге барганда мен кыргыз эле тилчи экенсиң, баягы биздин эмеге туура келбейсиң, компьютер билбейт экенсиң, англис тил билбейт экенсиң деген көп эмеге дуушар болуп өзүмдү мындай кандай десем, бир чети мындай жараксыз адам сыяктуу сезип кеткем да. Жашыңыз дагы улуураак экен депчи ошондо ойлогом да. Мен өзүмдү жаш сезип жүрүп эле көрсө бир жараксыз адамга айланып бараткандай сезип, ошо пенсияны өтө жактырчу эмесмин. Себеби ошо бир 2-3 миңдик пенсияга чыгам деп эжелер өмүр бою кыйналып, кысталып иштешип, анан бир жарыбаган пенсия менен эмеге чыгышчу да. Анан ошого пенсияга чыгып алайын деп баягы ушундай аябай чоң эме бар. Мен айтчумун де ушул пенсиясын карагым келбейт мектептин. Мен өзүмдү караганда дагы өзүмдү да элди да баккыдай бир жумуш кылгым келет депчи. Анан ошондой ойлор менен издендим дагы деле ар кандай үйгө отуруп алып, баягы пандемиядан кийин онлайн формат аябай күчөдү го. Анан кийин баягы адатымча эле платный, бесплатный дегендей курстарга, вебинарларга, тренингтерге катышып, анан бир бизнес баштайын деп уже чечилип, жолдошумдан бирке каржы бөлүп берди адатынча. Анан ошол эмени бөлдүрүп алып, уже клиент таап, Россиядан өзүм тикчимин, бычканды окугам. Ошо менен алек болоюн деп атсам эле Жылдыз академиясы чыгып калды алдымдан. Ага чейин мен ошонун алдында эле бир айга жетпей эле IT жөнүндө түшүнүк алып, бир Жылдыз академиясын эмес, башка бир Америкада иштеген айтишниктерди көрүп, анан окуса болот, үйрөнсө болот дегенде өзүм мындай эме болуп калгам да, кантип үйрөнсө болот болду экен деп. Жылдыз академиясы чыгып калганда мен ошон үчүн кеч кирип калдым да. Мен бир күн кеч бирок жазып койдум. Болсо болду, болбосо жок, платный болсо да окуйм деген максат коюп койгом. Анан кабыл алынып калды. Бул IT мен үчүн аябай, ITни билчү эмесмин да. Негизи эле интернет, компьютер менен иштеген жана программисттерди угуп калчумун, көрүп калчумун. Мага аябай караңгы токойдой болчу да, кол жеткис, мындай мен жасай албачудай, мен түшүнө албачудай нерсе көрүнчү да. Бирок компьютер менен иштегим келчи. Офисный компьютерим бар болчу, аны ачып жаап эле, соцсеттерге анда санда кирип эле анча мынча ыр жазам, ошолорумду оңдоп түзөп жиберип эле ушу менен эле жүрчүмүн да. Ошончу Жылдыз академиясына туш болуп калдым. Анан окуп келатам. Учуп кетем го дегем, учпай келатам деп койбойм. Ушмок турсун күздө эмелге марафонуна катышып, долбоорго катышып, Инстаграмдан лайв жасаганды үйрөнүп, коноктор чакырып, аябай күчтүүлөрдүн арасына келатат окшойсуз. Анан сиздин ой жүгүртүүңүз дагы баягы Европада жашаган элдердин ой жүгүртүүсүнө окшошуп кетет экен. Бул жакта дагы адамдар аябай жашоосу узак сыяктуу да. Анан 40ка чыкканда бул жашоосу жаңы башталып атат деген сыяктуу да. Жаңы үйлөнүп, жаңы балалуу болуп, булар аябай кеч балалуу болушат да. Анан өзлөрүнүн баягы жашоосун карап, жаңы профессияларды издеп, анан өзлөрүн эч качан мындай мен карыдым деп сезбейт да. Наоборот, мен жашоом эми жакшы башталып баратат, мен көп тажрыйба ээ болдум деп мындай ой жүгүртөсү мындай чоңураак. Биздикилер болсо эмнегедир уже бир убакка келгенде ой пенсия анан деп уже эрте эле карып башташат да эмнегедирчи. Сиздики мындай европейский ой жүгүртүү экен, андан жакшы, чын эле кызыктуу, жашоо аябай жашоо өзү кызыктуу, аны да узун кылып жашаса болот. Мен деле ошол эле элдердей түшүнүкү. Кыргызстанда биз 25ке жетпей эле карыйбыз го. Мен деле ошо 25ке жетпей эле карыгам убагында. Окууну бүттүм, 26-ында турмушка чыктым, кеч чыктым дедим да, баарын кеч дей бердим. Бир конкурстарга барсам да эң улуусу болуп калам, баарын эле кеч дей берем. Өзүмдөн бир 2 жаш, 3 жаш кичүүлөр менен болсом кеч дей берем. Баягы ушинтип жүрө берип, анан 40ка чыкканда адам бир 3-4 кишиден уккам мен, 40ка чыкканда адам ойлонот депчи, мындай эмнеге келдим бул жашоого, эмне кылдым, эми эмне болом деп ойлонот деп угуп калгам да. Анан ошол нерсе менин башыма келди да. Кайдан келдим, эмне үчүн келдим, каяка барам, эми мындай кылсам эмне болот, кылбай койсом эмне болот дегенчи. Анан азыр мисалы мен балдарым менен тең, кыздар менен балдар менен окуп атам да. Ушул курстачы, баягы ITде биз улуураак муунун түзүп калабыз. Менден улуулар дагы бар, менин теңдүүлөр да бар, бирок улуураак муунун түзүп атпайбызбы. Анан азыр ошо эме мен мындай карыдым дегим келбейт да. Эми карылык аман болсок
эгер аман болсок, Кудай жаш берсе келет экен да. Бул карлыкта бакыт, ага жеткен жетпеген бар. Анан мен 40 жашта болсом деле мен 16 жаштагылар тапкандай акчаны мен деле тапкым келет, алар алгандай билимди мен деле алгым келет дегендей, алар кылган ишти мен да кылгым келет дегендей, алар барган жерге мен да баргым келет дегендей, баягы ичиңдеги нерсе карыбайт экен да. Ошо кыялды ишке ашырбасаң жүрүп көөдөңдү бир тетир жагынан тээп чыгат экен да, оору болупчу. Мен ошондой адамдарды да көргөм. Анан баягы акырын жүрүп отуруп эми жетти окшойт да, мен ошондой болуп тээп чыккандан көрөк андан көрөк кыбырай берейин депчи, үйрөткөн киши чыкса үйрөнү берейин депчи. Бул бекер деген үчүн мага аябай, кандай десем, жана асмандан издегеним жерден табылды деген ушул болду да. Мындай сюрприз болду да. Мындай азыркы замандын талабына ылайык аябай күчтүү кесипти бекер окутуп атышат да. Мага баары жаңы болду. Аябай канчалаган билимдерди берди. Мен Notion'да жаңы болду, Discord'да жаңы. Мен почтаны эле чалып учуп эле түзгөндү билчүмүн. Мындай маалымат укмуштуудай жаап атты. Бирок тырышып кыйын экенин билдим. Бирок окуйм деп эле киргем, ошон үчүн чыдап келдим окшойт деп коем. Менин айланамдагылар 6 ай окуйт бекенсиң, өкүнүп калбайсыңбы, анан элден чыгып калбайсыңбы, ушу оку дей берип деп баягы айланамдагылар менен көп байланышпай калдым да. Башында 24 саат окуп аттым мен. Анан ошентип атып буюрса жакшы. Эми кыйын болбосом дагы мурдагы Каухар менен азыркы Каухардын айырмасы бар. Сиз айткандай, лайфхайлерди чакырганды билем дегендей. Өзүм дагы ошо өзүмө керектүү нерселерди түзө алам дегендей, өзүм бир кесип түзүп кетким келчү, ошол кесипти жөндөп кетүүгө мүмкүнчүлүк бердиңиздер да. Анан сиз улап кеттиңиз, бул чөйрө келди. Билбейм, 40 жаштан ашкандан кийин балким жаштарга, балким билинбей аткандыр, балким билинип аткандыр. Кел үйрөтөм, кел сен сүйлө, сен жаза, боло берет, дагы кыла бер, аракет кыла бер деген, билбейм, бул мындай нерсеге мен жолуга элек болчумун да. Барсаң дагы акчасына барасың, анан баягы убактысы бүткөндөн кийин кечке эле сени сүрөп, кечке эле сага мотивация берип, кечке эле сага кам көргөн. Окуу буга чейин болгон эмес да. Болгондо да IT тарабында бул болгону мага аябай чоң шык дем, чоң мындай үмүт берди десем болот. Аябай чоң жакшы сөздөр болду. Айтмакчы кечээ мурда күнүндө биз өз ара сүйлөшүп отуруп неме сүйлөшүп калдык да. Бир жактан бир жок сөз болуп чыгып кетип, анан баягы эгерде мен машина времени болсо, канча бир жылга артка бара ала турган болсун, жаш балдар сүйлөшө берет го. Ошо кайсыл жылга бармак элең, качан бармак элең деп сурап атат. Эмнени өзгөртмөк элең деп. Анан көп айтат да, мен болсом ошол окуу болуп аткан процесске барып жакшы окумакмын дейт да. Анткени көбү билет, баягы билим албай калгандыктан азыркы жашоосу баягы ойдогудай болбой калды да, билими жетпейчи. Жөнөкөй жумушта иштегендер обычно ушинтип айтышат. Мен ошол билимимди өзгөртүп жакшы окумакмын депчи. Же болбосо кээ бирөө айтат, мен ушул жерге барып башкача кылмакмын, жашоомду башкача кылып өзгөртмөкмүн деп айтат да. Болсо ушулку билимим менен, ушулку мен менен ошого барсам жашоомду өзгөртмөкмүн деп айтат да көбүнчө. Эң жөнөкөй эксперимент. Аны мен айтам да, мына элестеткиле, силер ушул оюңар менен өткөндөгү бармаксыңар. Аны айтам да, мына силер ошол жерде турасыңар азыр. То есть силер уже келечектен келдиңер, өзүңөрдүн билимиңер менен. Силер уже мисалы кандайдыр бир 20 жылга алдыга кетип калдыңар, элестетип көргүлө, анан ошол оюңар менен эми келдиңер депчи. Азыр келдиңер, эми эмнени өзгөрткүңөр жашоодо. Анткени силер уже келдиңер назадкачы, артка. Ошол жер эң сонунда мага жагат. Анан сиз айтып атпайсызбы, мына азыр ошо балдар менен окуп жүрөм деп. Анткени сиз неме келдиңиз да, назад в будущее келдиңиз да. Анан жашооңузду өзгөртүп, анан кандай сонун керемет да, ошол жашоону өзгөртүп, ошол историяны айтып бергенчи. Чындап эле бул жашоону өзгөртө турчу, өзүбүздүн дүйнөбүздү өзгөртө турчу сонун мүмкүнчүлүктөр бүгүн бизде бар да. Адамдарда бүгүн бар. Любой адам өзүнүн жашоосун өзгөртүп кое алат да. Анан ошо айтыга келип калганыңыз да абдан сонун болду. Биз лайф баса коноктор дагы аябай сүйүнүп угуп атышат болуш керек. Урматтуу коноктор, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Асел
Салымбаева. Саламатсызбы Азамат агай, саламатсыздарбы барыңар? Саламатсызбы Каухар эже? Мен кеч кирип калдым. Дайыма эле кеч кирип калам, эрте киргенге аракет кылайын десем, эртең менен убактымды таппай эле ортосунан кирип калам, бирок ушунчалык жагат ушул рубрикадан сизди укканым аябай кубанычтамын. Мен билем, что сиз аябай активный катышып, анан ушул жашыңызга карабай ушундай аракет кылып үйрөнүп атканыңызга аябай кубанычтамын. Ушундай сиздей көп ушу эми бизде Кыргызда барго, мен жашым өтүп калды болду деп өздөрүн таштап койгон. Ошол ой жүгүртүүнү өзгөртсө, ошо сиздей болуп, ушул жаштардан калбай чогуу өнүксө, мен ойлойм ушундай, например, ушул улуу адамдар ушундай тырышып өнүгүп аткандан кийин жаштар биз эмнеге жөн отурабыз деп, алар да тытынып үйрөнүшөбү деп ойлойм. Ошо сизге аябай чоң ийгиликтерди каалайм. Ойлогон ой максатыңызга жетиңиз деп. Рахмат. Ооба, биз баягы ошо эрте карыдык деген бир эмени балдарыбызга, жаштарга, кийинки муунга биз ошо Кыргызда ушундай бир сиңип калыптыр да, эмебизгечи, каныбызга бир адат болуп. Ооба, биз өнүгүп, дайыма биз теги өсүүнүн жолунда болсок, балдарыбызга ал деле сиңет, мына Европа сыяктуу болуп. Эми азыр мурдагы Кыргызстан менен азыркы Кыргызстандын айырмасы бар, ой жүгүртүүдө да айырма бар. Азыр эми интернет баарыбызды каптап, баягы мурда жете албаган Европага азыр үйүбүздөн отуруп маалымат алып айланышып калып атпы. Мына мисалы эле мына сиз менен, Азамат агай менен канчалаган менторлорубуз менен, студенттер менен байланышып атабыз дегендей. Рахмат. Негедир бага ошол эрте карыдык, анан жаш деген сөз айткандачы, мындай ой келет да, айтышат да, жаш болуу деген ой, бул эми биз азыр чогуу алып бийлеген жокпуз да, туурабы? Мисалы, биз деген билим алып атабыз да, же кандай бир долбоорлор жасап атабыз, анан ошонун ичинде сүйлөшүп аткан процесстер да. Кээ бирлер ойлошот, булар отуруп жыргап эле отурушат депчи. Жыргаган жерибиз жок, имеется в виду мындай. Кече дагы, мурда дагы неме айтып кетти окшойт. Кыргызча деген сөздү укканда, мындай аябай некачественный деген сөздү уккандай боласың депчи. Биз ошону оңдоп атабыз да, кыргызча подкаст деген укканда, кыргыз тилдүү кандайдыр бир жакшы тил менен айтылып аткан подкасттардын сериясы депчи. Же болбосо биз азыр жаштар менен иштеп атабыз деген темада, бул ошол эле экология, мындай мусорду ыргытпа, таштандарды ыргытпа, же болбосо айтиге чык дегенде, лайфка чык дегенде биз отуруп алып ар кандай күлкүнчүү нерсе эмес, билим жөнүндө сүйлөшүп, ошол мааниде айтып атабыз да. Анан ошол биз бир эмебизге сиңип калган да, бир мындайча айтканда, жанагы биз Казакстандан деле бир 20 жылдай мен Алматыга барганда ушундай сезим калды да, мен башка жака чыгып деле көрө элекмин. Казакстандан деле биз артта экенибизге көзүм жетти да, кадимкидейчи. Бишкектин инфраструктурасы аябай эле бузулуптур. Мындай Казакстан европалыктарга окшош. Конечно, Европанын деле минустары, плюстары бар, бирок өнүгүү тарабында, экономика тарабында дегендей, ал жакта бир бизден алдыдагы. Ошондой, ошол жака жакындашып калыптыр да буларчы. Бизге караганда, балким биздей жерлери бар болсо керек. Анан биз ошол нерсени өзүбүздүн каныбызга сиңирип, анан бир убактарда кыргыз тил жанагындай болгон үчүн башка тилдерге басым жасап, билимдүүлөр баягы жалаң карапайым калк үчүн кыргыз тили калып калгандай болуп, анан ошол эмеге түшүнүккө келип калганбыз да. Азыр сиз айткандай, мына ошол тилди мына акырындап көтөрүлүү деңгээлине келе атат да. Мисалы, мына кыргыз тилиндеги могу сиздин марафонуңуз, сабактардын деле кыргыз тилинде өтүлгөнү, бул чоң жеңиш дейм да. Мисалы, курстардын деле көбү кыргыз тилинде аябай аз болчу, эми көбөйүп баратат. Менин да оюм бар, ушу кыргыз тилде бир элге пайдасы тийген курстарды, каналдарды ачсам, подкаст жаздырсам деген оюм бар. Ошо канча кыргыз тилдүү болсок, биз элдин көкүрөгүнө сиңет да. Мен жана китеп жөнүндө сизге айтып, анан жана Рекелибешке кирип калганымдын да бирден бир себеби ошол ойлоно бергенден деле, кыжаалат боло бергенден деле эч кандай пайда жок экен. Андан көрөп баягы эмне кылсам дегендей, жалгыз кишинин колунан деле келбейт экен. Мурдатан ойлонуп жүргөн ойлорум сиздин чөйрөңүздө болуп калды. Ошол китептерди башка жактын деле жана эл кызыгып окуган китептерин элге пайдалуу, балдардын жашынакай китептерин, жомокторун дегендей которуп,
Анан кийин аларды аудио түрүндө китеп кылып элге таратса, бул китеп окубагандар угуу берипчи элдин баягы көкүрөгүнө сиңет да. Мисалы биз бала кезде радиону көп, радиодо бүт эле орусча болчу да ал кездечи, кыргызча берүүлөр аз болчу да, радионун эле бир бөлүгү дагы бир аз болчу да иши. Анан ошону укчубуз да эмнегедирчи, анан аябай мындай берилип укчубуз да, ошол нерсе көрсө калат экен жан дүйнөңдөчү. Анан менин оюм ошентип биз эл баалайт экен, баалабайт экен дей бербей, акча болот экен, болбойт экен дей бербей, бияктан бир мына көп кишинин башы биригип, бирөө билгенди бирөө билбеме, бирөө билбегенди бирөө билип дегендей ошол нерсени уюштуруп алып, ошо китептерди ошентип жайылтсак, азыр ар бир баланын колунда смартфон бар. Ушуну угу берсе, акырындап көөдөнүнө билинбей кыргыз тили сиңип, баягы укмуш дүркүрөп кетпесе да, баягы жоголуп кетүү эмес, кемсинип калуу эмес, бир канчалык бир деңгээлге чыгат го. Ошондо биз да биртке бир элге, тилге бир эмгек кылып калган болобузго деген ойлорум бар да. Ушул нерсе менен ошол жактарга кирип жүрөм. Кызыктуу. Чоң рахмат Калкар эже. Келип айтып бергениңизге, өз оюңуз менен бөлүшүп, өзүңүздүн алдыга жыла турган нерсеңизди айтып берип бөлүшкөнүңүзгө албетте буну да уккандар дагы сүйүнүп, өз алдынча жылмаюу сези пайда кылып Рахмат. көрүшөт. Анын үстүнө муну дагы бир эле жолу эмес, кийин дагы укса болот. Эң жакшы нерсеси биз бир жолу жараткан катары жасап койсок, көп жылдан кийин угуп алганда дагы ойлойсуң, кандай сонун убакыт болчу, же кандай сонун адамдар бар болчу. Эле бар. Бар. Ошондой эле болсун. Ден соолук каалайм сизге. Оюңуз, ойлогон ой максатыңыз ишке ашсын. Ушундай энергия менен эле уланта бериңиз. Албетте бир күн болбосо да бир күнү алдыңызда чоң ийгиликтер күтүп отурат деп ишенем. Рахмат. Кудай буйрса сиздерге да ийгилик каалайм. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.